Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Сагыз улантабыз. If эгер carbon monoxide көмүрдүн монооксиди oxygen кычкылтек mixed аралашат and reacted реакцияга кирет carbon dioxide көмүр кош кычкылы how many канча грамм carbon dioxide көмүрдүн кош кычкылы can be produced пайда болот at most эң көп 2,8 грамм көмүрдүн моноксиди жана 3,2 грамм кычкылтек аралаштырылып реакцияга кирет жана көмүрдүн кош кычкылын пайда кылат. Канча грамм эң көп көмүр кош кычкылы пайда болот. Берилди. Көмүрдүн моноксидинин массасы 2,8 грамм. Жана кычкылтектин массасы 3,2 грамм. Көмүр кош кычкылынын массасын табуу керек. Чыгаруу solution. Эң алгач реакцияны жазайлы. Карбон моноксиди кошулган кычкылтек бизге көмүр кош кычкылын берет. Теңдесек, бул жака 2, жака 2. Көмүр моноксидинин массасы белгилүү, демек анын молун эсептесек болот. Молун эсептөө үчүн малярдык массасын эсептейли. Барабар 12 грамм моль. Кошулган 16 грамм моль. Барабар 28 грамм моль. Молун эсептесек, массаны малярдык массага бөлөбүз. 28 грамм 2,8 грамм бөлөбүз 28 грамм моль. Барабар 0,1 моль. Андан кийин кычкылтектин малярдык массасы 2,16 грамм моль. Барабар 32 грамм моль. Анын молун эсептесек, 3,2 грамм бөлөбүз 32 грамм моль. Барабар 0,1. Демек, реакциянын башында көмүр моноксидинен 0,1 моль, кычкылтектен 0,1 моль бар экен. Кайсы реагент аз экендигин билүү үчүн коэффициенттерге бөлүү керек. Коэффициенттерге бөлсөк, мунун коэффициенти 1, 0,1. Мунун коэффициенти 2, 0,1де 2 бөлсөк 0,05. Демек, бул аз. Реакцияга көмүрдүн моноксиди толугу менен кирет. Реакцияга 0,1 моль мындан минус 0,05 реакцияга кирет. Себеби дегенде коэффициенти 2ге 1. Жарымы 0,1дин жарымы жана 0,1 моль көмүр кош кычкылы пайда болот. Реакциянын натыйжасында 0,1 моль көмүр кош кычкылы пайда болот жана 0,05 моль кычкылтек реакцияга кирбей ашып калат. Демек, 0,1 моль көмүр кош кычкылы пайда болду. Анын массасын эсептейбиз. M барабар N көбөйтүлгөн M. Малярдык массасын эсептесек, көмүр кош кычкылынын 12 грамм моль. Кошулган 2,16 грамм моль. Барабар 32, 32 12-ни кошсок 44 грамм моль.
m барабар 0,1 моль көбөйтөбүз 44 грамм моль. Мольдар кыскарат барабар 4,4 грамм. Жообу 4,4 грамм көмүр кош кычкылы пайда болот. Үчүнчү суроону окуйбуз. Equal бирдей тең weights салмактагы кальциум кальций and oxygen кычкылтек газ reacted реакцияга кирет closed жабык container контейнер to give берүү 212 грамм кальциум оксид кальцийдин оксиди which element кайсы элемент and жана how many канча грамм will remain behind реакцияга кирбей калат. Бирдей массадагы кальций жана кычкылтек реакцияга кирип 112 грамм кальцийдин оксидин берет. Кайсы элемент жана канча грамм реакцияга кирбей калат. Given берилди. Mass of calcium oxide кальцийдин оксидинин массасы 112 грамм. Кайсы элемент жана канча грамм артта калат. Mass remain behind. True. Solution чыгаруу. Эң алгач реакцияны жазайлы. Кальций кошулган кычкылтек. Кальцийдин оксиди. Теңдейсек, бул жака 2 жана бул жака 2. Бизге эмненин массасы белгилүү? Кальцийдин оксидинин массасы белгилүү. Кальцийдин массасын малярдык массасын эсептейбиз. М барабар 40 грамм моль кошулган 16 грамм моль барабар 56 грамм моль. Кальцийдин оксидинин мольун эсептесек барабар 112 грамм бөлөбүз 56 грамм моль барабар 2 моль. Демек, кальцийдин оксидинен 2 моль пайда болгон. 2 моль. Эки моль реакцияга кирсе, анда мындан 1 моль реакцияга кириш керек. Мындан 2 моль реакцияга кирүү керек. Себеби дегенде коэффициенттер 2ге 1, 2ге 2. Мунун жарымы. Эми ар бир элементтин массасын эсептейбиз. Масса кальций барабар 2 моль көбөйтөбүз 40 грамм моль барабар 80 грамм. Масса кычкылтек барабар 1 моль көбөйтөбүз 32 грамм моль барабар 32 грамм. Экөө бирдей массада болгондуктан, демек кальцийдин массасы көп. Анда кычкылтек менен барабар. Кычкылтек менен кальцийдин массасы бирдей болуш керек. Анда 80 грамм. 80 грамм. 80 граммдан 32 граммы кычкылтек реакцияга кирген. Демек, масса кычкылтек
Калганы бар 80 грамм минус 32 барабар 48 грамм. Answer тобу 48 грамм чыкылтек калат. 4-нчы суроо. 4-нчы суроо аябай жеңил. Бул суроону көз алдынча иштөөгө аракет жасайлы. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкүнчө сак саламат болгула.